Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо видеода айтылган маалыматтарды тактайын десеңиздер, албетте ошо Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине кайрылышыңыздар керек болот. Бүт маалыматты дайыма тактап туруш керек да, бул туура нерсе. Бүгүн урматтуу ошо аскер кызматкерлери сиздерди Кыргыз Республикасынын 1992 жылда бугу айынын 29-унда ошо куралдуу күчтөрүнүн түзүлүшү менен куттуктайм. Бизде 9 май катуу белгиленет, бирок ошо аскер күнү ошондой эле деңгээлде белгиленсе жакшы болот эле деп ойлойм. Анткени Кыргыз Республикасынын эки эле гана досу бар да. Бул армия жана эл. Армия жана элден тышкары Кыргыз Республикасында анык дос деле жок. Ошон үчүн ушуну баалаш керек. Биздин эгемендүүлүгүбүз, биздин ушу көз карандысыздыгыбыз жана кандайдыр бир деңгээлде эркиндигибиз ошо өлкөбүздөгү мындай өзүбүздүн өлкөбүз бар. Көп мамлекеттер түзбөгөн, өзүнүн мамлекети жок элдер дүйнө жүзүндө бар. Биздики болсо аз болсок дагы өзүбүздүн мамлекетибиз бар. Ошол мамлекеттин түпкү опол тоосу, тиреги бул армия да. Армия куралдуу күчтөрү. Ошо анан биздин мамлекетте атайын ошо Коргоо министрлигинин документтери бар. Армияда канча эмне бар, армиянын рейтинги кандай, жана ушу кандай куралдар бар, канча киши кызмат кылып жатат, бирок анын баары бул ДСП да, для служебного пользования деп орусча жазып койгон, кыргызча бул кызмат иштери үчүн колдонулуучу маалымат. Ошон үчүн сыртка чыгарса болбойт. Ошондуктан мен армия жөнүндө айтып берейин деген ниетте ошо чет элдик ошо орусиянкын эмес, орусиянкында тие өтөбүз, бирок көбүнчө ушу Америка Коңшу Штаттарынын чалгындоо кызматынын маалыматы боюнча айтып берем да. Бул деген булак негизи ошо World Military Ranking деген бар, World Firepower деген сайттар бар. Ал сайттар болсо өзүнүн булагы катары ошо тышкы чалгындоо кызматын Америка Коңшу Штаттарын көрсөтүшөт. Мындай орусча айтканда ЦРУ да, ЦРУ деп кулакка жакшыраак угулса керек да. CIA'дин маалыматы боюнча биздин армиябыз кандай экенин көрөлү. Бул албетте ачык булактарга жарыяланган да. Ошо биздин армиянын ушундай шеврондору ушинтип көрүнөт. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү деп аталат. Ошо мындай ураны, милдет, намыс, ата мекен. Ошо 25-жылы ошо Global Firepower деген веб-сайт, анын аналитиктери, серепчилери Кыргыз Республикасынын рейтингин беришти, баалын беришти. Бизге 2,10 2543 деген упай беришти. Ал упай негизи ошо 105-орунга бизди койду, 145 мамлекеттин ичинен. Ошентип биз азыр дүйнө жүзүндө 145 мамлекет ичинен 105-орундабыз. Кичине ортодон ылдый окшойбуз, бирок эми кичинекей мамлекет болгондон кийин бул көнмүш эле нерсе болушу керек да. Негизи рейтингибиз ушундай. Эгерде карасак, бул жерде ар кайсы ошо тарапка ар кандай балл берилет. Мисалы үчүн биз эл боюнча, элдин саны боюнча 104-орундабыз 145 өлкөнүн ичинен. Ошо мисалы үчүн колго мындай курал алып эртең мекенди коргой турчу ошол жаштар саны боюнча, эркектер саны боюнча 102-орундабыз. Анан негизи ошо армияга колдоо көрсөтүүчү, жумуш кылуучу адамдардын саны боюнча 101-орундабыз, жана башка. Ошентип карап кетирсек болот. Эми эң алдыраак деген нерсе бул мисалы үчүн бизде ошо көмүрүбүз чыгат өзүбүздүкү. Бизде артиллерия жакшы, 48-орундабыз, көрүп атасыңар. Анан резервдеги ошо кызматка тез чыга алуучу элдин саны боюнча биз 22-орундабыз да. Жана ошо келечектеги ошо көмүрдүн жана газдын орду боюнча 10-чу жана 22-орундабыз. Анан мисалы үчүн ошо согушчандардын ишине жакын адамдардын саны боюнча 21-орундабыз. Анан башка рейтингтерди карасаңыздар болот ушул жерден. Бүт ошо маалыматтар бул рейтингде көрсөтүлгөн. Буга кечке токтолбойм да, анткени бул кичине кызыксыз көрүнөт окшойт.
Бизде сатып алуучу жөндөм боюнча өлкөбүз ошо кааласа 45 миллиард долларга чейин бир жылда корото алат дейт. Ушундай баягы ЦРУ бизди баалаптыр да. Өтө сонун курулуш. Мен өзүм күткөн эмесмин ушундай маалыматты көрүүгө. Мисалы үчүн ошо чет элге алтын запастар боюнча, резерв боюнча бизде 3 миллиард доллардай бар деп айтып атышат ошо сырткы чалгындоо кызматтары. Биздин аскер бюджетибиз, акчабыз 221 миллион доллар дейт жылына. Мисалы үчүн сырткы карызыбыз 6 миллиард доллар да, 7 миллиард долларга барып баратат азыр. Ошо кичине эскирип калган окшойт маалымат, бирок ушундай деп атат да. Анан жер баягы кыртышы боюнча бизде 200 миң километрге чейин баратабыз. Бизде албетте эч кандай деңизге жолубуз жок. Деңизге жолдорубуз жабылган, landlocked деп коет да, баягы кургакчылык менен кургак мамлекеттер менен курчалган деген сөз да. Жалпы ошо биздин чек арабыздын узундугу 4573 километр. Суу жолдорубуз 576 километр, бирок ички суу жолдору да, бул кичинекей ысык көл эсепке алынса керек, Токтогул суу сактагыч менен. Жалпы элдин саны 6 миллион тегереги деп атат. Бул эскирген маалымат болуш керек, ушу ЦРУда же бизден да көп белеби, ким билет. Бирок бизде расмий түрдө 7 миллион деп айтылат да. Анан колго курал алуучу эркектердин саны 3 миллион дейт. Ошо курал алгандарга жардам берүүчү, жумушту жасаганга даяр адамдардын саны 2 миллион дейт. Негизи жыл сайын дейт, эгерде ошо аскерди призывга чакырууга чакырып турсак, ошо аскердик кызматка 117 миң кишиге чейин жыл сайын ошо чакыра алабыз дейт. Бул деген 2%-ды түзөт, 1,9%-ды түзөт калктар санынан. Толук мисалы үчүн ошо аскер күчтөрүбүз дейт 378 миң киши. Ошол 6,1% болуп калат да калктын жалпы санынан. Ошонун ичинен күнүгө кызмат кылуучу аскер саны 23 миң дейт. Резервдеги турган адамдардын саны 300 миң дейт. 300 миң киши бар бизде резервде. Эгерде Кудайдын бетин ары кылсын, тынчтык эле жашайлы, бирок күчтүү болушубуз керек. Мисалы үчүн эртең биз согушка дайындалып, ошо элди чакырсак да кошумча 300 миң киши кызматка кирет дейт. Жана ошол согушчан иштердин тегерегинде иштеп жүргөн адамдардын саны 55 миң дейт да. Бул жерге өрт өчүргүчтөр келет, МЧС кирет, жана башка ушундай сыяктуу күчтөр, анын ичинен дагы ошо милиция жана башка атайын күч кызматкерлер да, укук коргоочу кызматкерлердин саны ГКМБда ичинде жүрөт. Ошолордун саны бар 55 миң дейт да. Арасында биздин да аскер тактикалык оюндардын федерациясы болуп жүрсө керек деп эсептейм. Жалпы ушул бизде авиациялык иштерди алып баруучу элдин саны, бул техниктер, пилоттор 2500 дейт. Пилоттордун саны бирок аз. Жыл сайын биз деген 115 миң кишини ошо аскерге тарта алабыз дейт. Mobilization potential. Эгерде согуш болуп кетсе, ошо жыл сайын ушунча киши аскерге келе алат дейт. Жарпы армиянын ичкиндеги кызмат кылып аткан элдин саны 20 миң дейт. Ошо деңиз аскерлерибиз 0. Албетте бизде деңизге жол жок. Анан ушундай маалыматтарда жалпы. Эгерде мобилизация болсо, мисалы үчүн 12 айдын ичинде ушу 58 миң киши тапса болот. Экинчи жылда 90 киши тапса болот, үчүнчү жылда 142 миң киши тапса болот, 4 жылда 171 миң киши тапса болот да, ошо баягы жашы боюнча жалпы. Мобилизация боюнча эгерде карасак, баягы 4 жылдын ичинде ошо мобилизация кылып 842 же 841 миң кишиге чейин ошо жыйнаса болот экен да. Ошондо бизде ошо резервисттердин саны көп экен. Ошо күч органдардын саны 55 миң тегереги, жалпы аскер саны 23 миң экен да. Ушундай маалымат берилип жатат ошол сайтта. Анан асманда учуучу учактарыбыздын саны
бардыгы жети дейт. Согушка даяры 4 эле дейт. Ошо мисалы үчүн кыргыч учактардын саны 0 дейт. Бирок маалымат боюнча бизге келе жаткан канча бир учак, аны айта албайм азыр, бирок азырынча ошо ЦРУ, CIA ушундай маалыматты берип жатат ошо Global Firepower'га. Ошо анын ичинен эгерде карасак, ошо согушчан учактардын саны 0. Мисалы үчүн ошо согуш техниканы ыргытуучу учактардын саны 0 дейт. Согушчан учактарды пилотторун, механиктерин үйрөтүүчү учактардын саны 0 дейт. Атайын иштерге арналган учактардын саны 0. Учактарды асмандан ошо баягы күйүүчү май менен камсыздандыруучу ушул учактардын саны 0. Бул стратотанкер деп коет, ушундай асманда учкан цистерналар. Жалпы тик учактардын саны 7 дейт. Андан 4 согушка даяр дейт бүгүнкү күнү, ошо 25-жылы. Анын ичинен кыргыч тик учактардын саны 2 эле экен да. Чабуул тик учактар деп коет. Танктардын саны бизде 215 экен, анын 129 согушка даяр турат. Ошо биздин баягы ошо арабалардын же болсо сот арабалардын, сот унаалардын саны 2686. Анын ичинен 1612 согушка даяр турат дейт. Мисалы үчүн өзүн өзү ташуучу замбиректер, алыска атуучу замбиректер, артиллерия бизде ошо 30 дейт. Бирок анын ичинен азыр согушка даяр 18 дейт. Атайын ошо танкка каршы же болсо мындай ракета менен атуучу артиллерия, минометтор сыяктуу да 169 дейт бардыгы. Анын ичинен 100 даяр дейт согушка. Массалык түрдө жапыртаткан ракеталарды, ракета менен атуучу артиллериянын саны 21 дейт. Анын согушка даяры 13 дейт да. Ошондой эгерде армиябызды карасак, кичине танк бар экен, кичине ушул минометтук артиллерия бар экен, жана ошо атайын сот унаалардын саны кескин көп экен да, башкаларга караганда, башка ошо куралдардын санына караганда. Бул жерде кичине биздин экономикабызда эмне өзүбүздө чыгат жана эмне менен өзүбүз баягы бага алабыз. Согуш кезинде берилген маалымат, баягы эгин бар, цемент бар, жүгөрү, электроэнергия бар, 80% өзүбүздү камсыз кылабыз эгерде жылды алсак. Кандайдыр бир деңгээлде ошо өзүбүздүн механикалыгыбыз бар, баягы айыл чарба техникасы. Жана башка коон чыгат дейт, кичине аз болсо дагы мындай жыгач чыгат дейт, алтын чыгат, мынар кандай темир тарсакты чыгарса болот дейт. Ошо бизде гендер бар, аларды кайра иштетүүчү заводдор жок албетте, бирок эгерде айла келсе, баягы турмуш кыстаса, кысып салса, биз темир да чыгара алабыз да, жогорку сапаттагы деп айтып жатышат да ошо маалыматтарда. Сүт, баягы ар кандай пияз, картөшкө жана башка нерселер, кийим-кечек, баягы помидор, дарбыз жана башка ошо эгин өзүбүздөн чыга алат экен. Эгерде ошо узак согуш болуп кетсе, канча бир жылда өзүбүз бага алат экенбиз да ошондой нерсе менен. Негизи нефть боюнча кичине начарбыз. Бизде ошо баррель менен эсептегенде 6000 эле баррель бар экен. Биз деген 31000 баррель жеткенбиз жыл сайын. Бизде дефицит 25000 баррель экен да. Мисалы үчүн ошол нефти, күйүүчү майга бизге ачарчылык да. Маалымат айтсак, биз 1,7 миллиард доллар жыл сайын Орусияга которуп турабыз. Күйүүчү май үчүн 98-99% күйүүчү майды расмий түрдө Орусия гана бизге жеткирип турат да, өз баасы менен. Бизде албетте бир резервтер бар экен армияныкы, эгерде согуш болуп калса дегенге. Аяктан ушу 40 миллион баррель бар дейт да, ушу сырткы чалгындоонун маалыматы боюнча. Газ, мисалы үчүн өзүбүздө 31 миллион метр куб бар дейт. Биз деген 438 миллион метр куб күйгүзөт экен, өрттөйт экенбиз жыл сайын. Ошондо бизде дефицит бар, 406 миллион куб
дефицит болуп турат да. Демек ошондон да көз карандыбыз. Ошон үчүн Газпром Түркмөнстандан же Өзбекстандан алып саткан газ менен тиричилик жасап жатабыз да бүгүнкү күнү. Анан ушул табигый ошол газ мындай топтолмолор, сактагычтар 5 миллион ушундай мисалы үчүн куб метр экен да. Анан көмүрдөн кичине байракпыз. Бизде ошо көмүр 3 миллион метрикалык тонна бар дейт. Анын ичинен ошо эгерде карасак биз деген жыл сайын бул ЦРУ айтып атат. Мен ушуну эсептегем өзүм жакында эле. Бизде 4 миллион кеч керек жыл сайын. Анын ичинен 2 миллион тест өрттөсө 2 миллион калк өрттөйт да. Бирок ошо ЦРУнун айтуусу боюнча 3 миллион 352 миң тоннаны биз жагат экенбиз жыл сайын ошо көмүрдү. Ошондо бизде кичине профицит бар экен. Кошумча дагы сыртка сатканга 285 миң тонна бар экен да бизде көмүр. Анан албетте резервтер бар, эгерде согуш болуп калса же кандайдыр бир аламат болуп калса, бизде 28 миллион 499 28 миллиард 499 миллион метрикалык тонна көмүр бар экен да, кайсы бир резервтерде. Эми бул кендердеги көмүр саналса керек да. Анан негизи бизде бүгүнкү күнү ошо мындай эмгектенүүчү күч эгерде карасак, экономикага салымын кошуп аткан 3 миллион адам экен. Бизде мисалы үчүн соода кемелердин саны 0, соода терминалдардын саны 0, баягы деңиз кемелердин терминалы боюнча сөз болуп атат. 28 ошо аэропорт бар экен. Бизде ошо жолдор 34 миң километр салынган. Бизде темир жолдор 424 километр салынган да. Бул өтө жаман. Ушундай тоол аймакка аябай көп темир жолдор керек. Аздык кылбайт эч качан. Канча көп салбасаң дагы. Жана ошо суу жолдору ошо кичинекей баягы көлчүктөрдө, суу сактагычтарда, Ысык көлдө, Токтогул суу сактагычында 576 километр деп эсептелинет экен да. Ошол жалпы ошо бүт мына булактар көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн акчалар боюнча муну ошо CIA же болсо ЦРУ World Fact Book деген китеп бар. Бул дүйнөлүк факттардын китеби деген сөз. Ошондон алынган экен. Анан албетте бизди бул эмнени билдирет? Туугандар, бизди ушул атайын кызматтар дайыма келип ар кайсы жолдор менен баягы чалгындоо жасап эсептеп кетет экен. Бизде эмне канча бар экенчи, анан ошону ачык жарыялайт экен. Бул биринчиси. Анан албетте география боюнча ошо маалыматты ошо кайра ЦРУдан алышыптыр. Капитал боюнча ошо жана башка нерселерди бизден Natstatkомдон алгансыйт. Эмгек күчүн жана аскер күчүн ушул ЦРУдан кайра алыптыр маалыматты, ушул Global Firepower деген. Биздин армиянын боюнча маалыматты World Director of Modern Military Aircraft деген сайттан алышыптыр. Анан албетте жер күчтөрү боюнча булар деген ошол дагы кошумча сайттардан, бир нече кошумча сайттардан алышыптыр. Ушундай бүт маалыматтарды булар ушундай жерден алып атышат да. Биздин баягы кендер боюнча маалыматтарды кайра эле ошол ЦРУнун факт китебинен алышыптыр да. Ошондой туугандар, азыр силер колдонуп аткан бүт америкалык, кытайлык санариптик техника кичине биздин өлкөбүзгө чалгындоо жасап турат. Ошон үчүн баарын ыргытып салсаңар чалгындоо жасай албайт, бирок алып жүрсөңөр, анан кичине жооптуу кызматта болуп калсаңар, сиздердин айтылган иштериңер, жиберген документтериңер булардын колунда болуп калышы ыктымал экен да. Бул эми мындан кантип качуу керек? Улуттук ошо iPhone ойлоп чыксаңар, улуттук операциялык система, улуттук интернет ойлоп тапсаңар, анан баарын ишке киргизсеңер гана ошондо кичине ошо сакчылык болот эле да. Бирок булар ошентип бизди дайыма ошол маалыматыбызды жыйнап кетет экен. Анан кичине дагы кошумча маалыматты, анткени башка жерден ушундай бир жерге топтолгон маалымат тапкан жокмун. Бул деген англис тилдүү Уикипедиясынан карайлы да. Англис тилдүү Уикипедияда биз мисалы үчүн ошо Кыргызстан боюнча, Кыргызстан куралдуу күчтөр боюнча орус тилдүү жана кыргыз тилдүү Уикипедияда маалымат өтө аз, англис тилдүү Уикипедияда тим эле жайнайт да. Бул жерде биздин куралдарыбыздын түрлөрүн киргизип коюшуптур да. Мисалы үчүн бизге ким курал сатат?
биринчи орунда Орусия, экинчи орунда бизге Кытай курал алып келет экен, үчүнчү орунда Казакстандан бирдемке алат экенбиз, Өзбекстандан бирдемке алат экенбиз. Америка Штаттары да бизге көп ошол курал сатат экен. Бизде жашыруун түрдө мен ушуну айта албайм, кайсы бир америкалык куралдар бар экен да. Пакистандан да курал келген дейт, Индиядан да курал келген. Британиялыктар бизге бирдемке саткан дейт. Жана ошо Түркиядагы негизи Түркия саткан куралдарды эми биз билебиз да. Бирок баарын эмес албетте. Дал ошондой эле мисалы үчүн ошо биздин куралдуу күчтөр кайсы согуштарга катышып кеткен дейт. Тарыхы ошо 1992 жылдан тарта. Тажикстанда ошо жарандык согуш болуп атканда биздин куралдуу күчтөр катышыптыр. Баткенде конфликт болгондо Жуман Амангани жана ошол Иду Ислам Өзбекстан кыймылы жана Тахир Юлдаш менен ошол жерден Баткенден ушундай согуштарга катышыптыр. Террористтер менен катышыптыр ошол согушка Баткен тараптан. Анан Тюльпан революциясында катышыптыр биздин армия 2005 жыл. Афганистандагы 2005-2010 жылдагы согушта катышып келген дейт биздин армия. Мен ушуну фактылардын ичине кирген жокмун, бирок элестетик эле биздин армия ошо катышканга үлгүрүптүр. 2010 жылында Кыргыз революциясына катышты дейт түзмө-түз биздин армия. Ошо эми муну биз жакшы билебиз. 2010 жылы түштүк Кыргызстандагы этникалык ошо кагылышууда катышыптыр армиядагы. Эми резервисттерди жыйнап барганыбызда дал ошол учурда ал кагылышуу токтоп калган, армия токтоткон. Анан 2013 жылда дагы Кыргызстандагы ошо ар кайсы кагылышууларда армиялык күчтөрдү колдонушуптур. Улуттук гвардияны жана ички ошо аскерлерди. Кыргыз революциясы 2020 жылда да катышты, 21 жылда да Кыргызстан, Тажикстан ортосундагы кагылыштарда катышты. Казакстандагы ошо ОДКБ күчтөрүн киргизүүгө ички жаңжал болуп атканда ошол жерде да катышты биздин армия. 2022 жыл кайра ошо Тажикстан менен болгон ар кандай мүчүлүштүктөргө катышыптыр биздин армия. Акта да аябай көп маалымат чыккан, бирок эчтеке экенин айта албайбыз да. Азырынча айтса болбойт. Кичине бул нерсе карысын, кийин айтып беребиз, көп нерселер бар. 22 жылдагы ошол Исфарада ракеталык атака болгондо ошо армиябыз катышыптыр да. Анан Кыргыз тынчтык камсыздоочулар кайсы операцияларга катышып келген деп сурасаңар, Сьерра-Леонеда катышыптырбыз, Либерияда катышыптырбыз, ушу Бириккен Улуттар уюмунун күчүнүн ичинен. Косоводо катышканбыз. Эми Косоволук суроону мен жакшы билем. Биздин аскерлер барып ошол жерден кейфор менен миналарды таап жокко чыгарышканда буунун ушул кызматкерлерин коргоп келишкен. Мен ошо кутуганым дагы барып ошо катышып келген да ошол нерсеге, миналарды таап ошо элдерди коргогонго Кыргызстан тарабынан. Суданга ошо катышыптыр. Анан ошо чыгыш Тиморго катышыптыр. Жана башка ошол африкалык дагы 1-2 өлкөгө катышып кетиптир да биздин ошо армиябыз, баягы тынчтык камсыздоочу күчтөр. Анан кандай бизде эми куралдардын түрлөрү бар. Мынакей бул дагы маалымат ошол эле англис тилдүү Википедиядан алынган. Ошо англис тилдүү Википедия бай экен да, мындай маалыматтарга албетте түшүнүшүңөр керек. Википедияны көрүнгөн болбогон эле кишилер эгерде кичине ичине кирип өзүнүн эрежелерин сактап койсо, редакция кыла берет да, оңдой берет. Ошон үчүн кээ бир маалыматтар 5 ирет текшерилиш керек да. Бирок алардын мындай жалпы берген маалыматы боюнча Т-72 Урал бар экен бизде. Анан Т-72 Урал модернизацияланган бар экен, акыркы жылдары чыккан. Т-72 ошол А бар экен, БРДМ-2 дегендер бар бизде. Саны эми бизде бул жерден көрсөтүлбөйт. БРДМ-2 модернизацияланган бар, МТЛБлер бар. Ошол МТЛБ бүгүн Украинада көп катышып атат. Орусияныкы мисалы үчүн көрүп атасыз да видеолордон. БМП-1 бар, баары Советтер Союзунда чыккан. БТР-70 модернизацияланган, БТР-80дер бар. Жана ошол соот унаалардан арасынан Газ Тигр М бар. Бул жаңыраагы болот. CSV 3 Дажанг деген бар. Бул деген Кытайдыкы. Биз страйкбол ойногондо ошол машиналар менен көп айдадык да, ошо Скорпионго рахмат.
Тигер деген бар, Тайгер деген ошол Dongfeng'тин машинелери. AQ 205 OF же болсо 220 F деген да ушундай Хаммерге окшогон машинелер бар Кытайдыкы. Жана ошо командирлерди ташуучу же болсо атайын кызматкерлерди ташуучу ошол Toyota Land Cruiser'лер сатып алынган дейт. Араб Эмираттары бизге саткан дейт. Анан Ford Ranger деген бар дейт. Америка Штаттары бизге сатып турду ушундайларды. Анан артиллериядан бизде ушундай 1944-жылы чыккан БС-3 деген мындай гаубица пушкалар бар 100 мм. КС-19 деген 100 мм баягы самолетторго каршы иштетилген мурунку эски ошо мындай ПВО анти-аircraft gun деп коет. ПВО ошо учактарды атуучу замбиректер бар бизге. Анан 122 мм ховицер деп коет НАТОдо. Бизде гаубица деп коет да. 2А18 же мындайын айтканда Д30 деген ушундай бар бизде. Бул деген баягы америкалыктар ховицер 777ге окшош да. Анан 152 мм гаубицасы бар бизде. 2А6 5 деген. Орусияда булну модернизациядан кийин МСТА-Б деп койгон да, МСТА-Б деп. Ошондой бизде замбиректер, алыска атуучу замбиректер бар 40 километрге чейин оор снарядды алып барат. Ушундай өзүн өзү алып баруучу гаубицалар да бар. САУ 122 деп аталат. Бул дагы баягы артиллерияда Тажикстанда колдонгон деп айтылып жатат. Эми Тажикстан менен ошо кагылышы болгондо. Анан Баткенде да ошо болгондо колдонгон деп айтылат да. Анан арбетте ар кайсы кичинекей жаңжалда, чоң жаңжалда дагы ошо колдонгонго үлгүргөн ушу Град БМ-21 Град бар деп айтылат. Бирок мен мисал үчүн эсимде жок да такыр ошо кыргыз тарабы ушуну колдонгону кайсы бир жакка эсимде такыр жок. Бирок мындай ар кайсы аскердик ученияларда колдонулган деп көргөм да көп жолу эле. Ошо БМ-22 кичине эскирээк машина, бирок кызмат кылып жатат. ЗУ-23-2 деген бар, ушундай зениттик мындайгы атуучу аспап. Аны мисал үчүн ошо оорунага орнотуп туруп колдонсо болот. Украинада ушинтип атышыптыр азыр. Бирок бизде азырынча ошо складтарда жатат дейт. ЗСУ-23 Шилка деген бар дейт. Бир-экөө бирөөсү ишке даяр деп айтып жатышат ошо Википедияда. Бирок ушуну дагы биз көргөн жокпуз. Бир эле жолу ошо сырткы баягы ученияда ошо аскердик машыгууларда көргөнбүз. С-75 Десна бар дейт. В-750 ошол. Бул деген аябай эскирген ракета. Бүгүнкү күнү ошо баягы мындай жүк ташуучу оор учактарды, жай учкан учактарды сокпосо эле башкаларды азыркы заманбап ошо аскер учактарды, кыргыч учактарды сога албайт да. Ошону кичине маселе. Дрондорду бул такыр көрбөйт да радары. Нева бар, ошол САГО деген ошо НАТОнун аталышы боюнча. Анан бизде албетте баягы билесиңер, Беларустан келген модернизацияланган дагы бизде анти-аircraft ошо ПВО ракеталар бар. Бирок анан дагы С-300 да Кыргызстанга келди. Көрдүңөр жакынкы өткөн парадта. Бул жерде сырткы булактарда алар жөнүндө эчтеке делген жок. Анан 9К-35 стрела бар бизде. Ушундай баягы стрела кыска дистанцияга иштөөчү 20 километрге чейин ушундай ПВО. Бул стрелалар аябай жакшы. Бул эмгичекте заманбап мындай баягы учактарга сокконго жакшы жардам берүүчү нерсе да. Аябай кооптуу курал. Бирок негедир ошо баягы жакынкы кагылыштарда колдонулган жок. Кээ бир учурда кээ бир өлкөнүн ошо тиг учактары учуп келип атты, ээн эркин учуп кетип атты да. P-15 радар бар дейт бизде, бирок бул радарлар өтө эскирген, кантсе да бар деп айтып атышат. Анан ошо 4-5 жыл мурда бизге арландар келе баштаган, арландар келген, ошондой арландар бизде бар экен да. Албетте 2-3 жыл мурда бизге байрактар Акинжи биринчи бул 1-2 жыл мурда байрактар Акинжи келген. Бул аябай жаңы учак. Украиналык мотор менен коштолгон, баягы эки пропеллер мотор Сич деген ошо ишканадан түрктөр алар менен кошо иштешет, алышат поставкаларда. Анан камсыздоолорду. Анан ушу бизде бар. Бул деген 1 тоннага чейин жардыргыч заттарды же оор ракеталарды
баягы 200 километрге учуучу оор ракеталарды көтөрө алат. Аябай жакшы курал, муш. Байрактар ТБ2 деген бар бизде. Байрактар ТБ2 ошо бизге аябай жакшы мындай коопсуздукту камсыздап берди деп эсептесек жаңылышпайбыз. 2-3 жыл мурда кире баштаган өлкөгө. Анан азыр ошо бар деп айтып атат. Анан Аксуңгур деген да дрон бар. Бул Аксуңгурдагы 1,5 тонналык же 1 тонналык бомбаларды же алыска учуучу акылдуу ракеталарды көтөрө алат. Жана ушул учак мындай предаторлордун же МК Риперлердин ошо америкалык оор жана кинолордун баарына тартылган дрондордун ошо биринчи чыккан дааналарына окшош да, аябай. Жана ошол сыяктуу өзүнүн мындай сапаттары бар да, ошолордукундай. Жакшы нерсе бизде кичине бул секреттелген, көп көрсөтүлбөйт эч жерде. Бирок Википедияда жазып коюшуптур. Жана бизде ушундай рекламага түшкөн, бир нече жолу ошо катуу реклама болуп кеткен, 2-3 жыл мурда Саара деген дрондор чыгыптыр. Ушул Саара дрону баягы тик учат. Биринчи асманга тик учкандан кийин анан кайра түз уча баштайт. Ошо учак сыяктуу куралган. Жана кээ бир маалыматтар боюнча ошо минометтук снаряддын баягы 80 миллиметрлик же болбосо ошо 60 миллиметрлик минометтук снаряд сыяктуу бомбаларды же болбосо миналарды таштай алат да. Бирок көтөргүчү ошо күчү ошо 4-5 килограмм тегереги деген маалыматтар бар. Массалык чыгаруу боюнча маалыматтар жок. Мен сырткы булактар боюнча эле айтып атам да, ушундай барып атат, чыгып атат деп. Анан албетте ошо биздин ошо негизги аскерлерибизди кайда үйрөтөбүз деп сурасак, эми биздин баягы атайын кызматтарды ФСБ академиясында үйрөтсөк, негизи азыр өзүбүздө ГКМБ академиясы ачылды, бул жакшы да. Анан негизи бизде ошо аскер институту бар Кыргыз мамлекетибизде. Жана МВД академиясы бар, ички иштер министрлигинин академиясы. Көбүнчө биздин офицерлер жана аскерлер ушул акыркы 25 жыл ичинде, 30 жыл ичинде ошо Орусия Федерациясына окуп келген. Анан көптөгөн Орусиянын ар кайсы аскер академиясынан окуган балдар бар. Казакстанда да окуган офицерлер бар. Азербайжандан да окуган, жаңы жылдарда ошол акыркы 5-6 жылдарда чыгып келген офицерлер бар. Түркияда окугандар жайына баратат биздин адамдар, ошо кээ учурда да чоң кызматтарга жеткен Түркияда окуган офицерлер. Анан Кытайдан дагы азыр окуй баштаптыр. Кытайдан ошо чыгып акырындап ошо армияга кирип атышат да, башкарганга офицерлер. Ушул жерден биз окуйт экенбиз, биздин аскерлер ушул жерден окуйт. Анан биздин баягы аскердик ошо бөлүмдөрдүн аталыштарын алсак, сарбаздар катары деп 4 киши аталат экен, 4 аскер. Аскер бөлүгү деп 8 аскер аталат, взвод деп 32 аскер аталат, ширкет деп 96 аскер аталат, табур батальон 540 аскер, 2700 аскер полк деп аталат. Бул Советтер Союзунан калган мындай атак. Тугай бригада деп 5400 киши аталат. Бөлүм дивизия 10.000 киши, 10.000ден ашкан, 30.000ге чейинки сандагы аскер саны. Жана колор же корпус Кыргыз мамлекетинде 30.000 киши ушу колор корпус деп аталат экен, 30.000ден да ашык ушундай. Ушундай аталыштар бар экен бизде аскерде. Анан Улуттук гвардия Кыргыз Республикасында бизде Барс деген бөлүмү бар, атайын Эдельвейс деген тоодон атайын операцияларды алып баруучу ушундай топ бар, спорт ар кайсы мелдештерге таймаштарга катышат. Пантера бар, атайын баягы Улуттук гвардиянын атайын өзгөчө багыттагы Тугай деп аталат да. Ардак Кароолдун ширкети дагы бар бизде. Манас деген ошо жасагы бар дейт бизде. Гурза деген атайын ушундай барлоо ширкети бар дейт да бизде Кыргызстанда. Акыркы жаңылыктардан алсак, ушу бизге көп көлөмдөгү ракетсан куралдары келе баштаптыр армияга. Ошол сырткы баягы булактар жазып атат. Анын ичинен ошо кара ок деген дагы
бул аскер амуниция келиптир. Бул деген бир киши көтөрө алган 16 килограммдык ушундай Javelin'дин өзүнүн мындай ксерокопиясы да, өзүнүн баягы Javelin'ге окшош экен. Анын диаметри 125 мм. Анын мисалы үчүн алыска атуучу алыстыгы 2,5 километр. Бул так ошол Javelin'дин эле өзү. Анын мисалы үчүн соот машинени же танктарды тешүү үчүн тандемдик жардыргыч ушундай дүрмөт каралат экен. Бир дүрмөтү биринчи баягы динамикалык защитадан өтпөй калса, экинчи дүрмөтү согуу экен аркасынан. Ошентип баягы мисалы үчүн трофи сыяктуу израилдик же болсо орусиялык атайын динамикалык коргонуу, танктык коргоо системалары бул аларды тоотпой коет экен да, мисалы үчүн. Анан түз капталга сого алат же болсо атайын ошо ичиндеги баягы мындай коюуларды өзгөртсө, асманга учуп барып, асмандан баягы танктан өйдөдөн ылдый сокконго дагы мүмкүнчүлүгү бар. Ушул ракетанын иштөөсү бул деген баягы мисалы үчүн Орусиянын Корнети же Стугна Украинаныкындай болбой, аякта мисалы үчүн атыш үчүн кечке лазердик баягы нурду кармап туруш керек максаттын үстүндө. Бул жерде болсо максатты бир эле баягы кармадың, максатты компьютер эстеп калды, ракетанын башы эстеп калды, жана аткандан кийин атып эле унутуп кете берет экенсиң да, баягы көп отурбай. Ушул нерсе жакшы, анткени баягы эгерде кечке Стугнадагыдай же Корнеттегидей кечке мейлеп отурсаң, сени атайын ушу радиосигнал кармоочу аспаптар байкап калса, ошол жерден эле атып салышат, ракетанын башка жерге учуп кетет да. Бул болсо бир аттың качып кеттиң. Javelin'дин өзү да, анан Энлауга да кичине окшош да. Ошол жакшы түрк курал келиптир бизге. Эгерде ушундайдан бир 10 000, 20 000 болсо, анда бизге көп өлкөлөр, ошол 145 өлкөнүн ичинен 100 келгенге же 100дөн 120 келгенге мындай кол салгандан корко башташат да, ошол укмуш курал. Атайын да күчтөр бар. Бизде ошо көп операцияларга катышкан Бөрү тобу бар, атайын кызмат. Жана өзүнчө атайын багытталган бригада ошо Чаян деген бар бизде, Шер деген бар, жана Шумкар деген ошо куралдуу күчтөрдүн атайын мындай бөлүктөрү бар. Башкалары да бар, бирок башкаларын мен ошо көп биле бербейм. Биз эми баягы страйкболдо машыгууларды кылганда эң көп бизди колдогон ошо Скорпион, Чаян коргоо министринин өзгөчө атайын багыттагы бригада колдоп берет. Алар менен кошо ойнойбуз, баягы ар кайсы таймаштарды уюштурабыз, мурун уюштурчубуз. Азыр келечекте дагы көп оюндар болот деген ишенимдемин, болсун. Албетте бонус катары бул биздин Кыргыз Республикасында чыккан атайын автоматтык түрдө иштеген жана башкаруу менен иштеген ошо адамсыз башкарылган ошо пулемет платформалары, мина тырткан платформалар чыга баштады. Бул аябай мени сүйүндүрөт. Албетте буга дагы кичине секрет, көп нерсе айтылат, бирок ушундай нерселер бизде боло баштады. Аябай кубанычтамын да ошол нерсени көргөнүм. Албетте ушундай аскерди колдош үчүн салык төлөш керек, ал үчүн ар кайсы тармакта бизнес жашаш керек. Же болбосо баягы өтө дыкаттык менен, өтө чоң мындай аракет менен ар кандай куралдын түрлөрүн жасаганга ишканаларды түзгөнгө үйрөнүш керек. Ал үчүн бизнес пландоону үйрөнүш керек. Ошол бизнес пландоо боюнча курс, бул QR менен катталсаңар болот, силерге кат келет. Баштапкы билимди видео курс катары берем да. Албетте каналды колдоп койсоңуздар болот. Могу каналды колдоолор келип атат. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем ошо колдогондорго. Анда эмесе комментарийлерге жазгыла. Эмне силерге жаңылык болду? Ушу Кыргыз армиясынын курамында эмне силерге мурун эле белгилүү болчу? Баягы жалпы маалыматтарды көргөндө. Эмки видеолордон көрүшкөнчө жана дагы бир сыйра. Урматтуу ошо Кыргыз Республикасынын коопсуздугунда турган, кызматында турган бүт адамдар, бүт аскерлер, силерди баягы өздүк кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Өлкөбүздүн үстүндө асман дайыма тынч болсун. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла, анткени
Ошол оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот да.